Рыскылбеков бүгүнкү күндө өзүн мен президентмин деп айтып жүрөт да коомчулукка. Бирок бүгүнкү күндө бул Рыскылбековдун уюмдун жетекчиси катары тастыктоочу кандайдыр бир документ жок. Анткени документ мисалы жалпы мүчөлөрдүн жыйынын же протоколу же чечими болуш керек. Бул адам бүгүнкү күндө коалиция жетекчиси деген документти тастыктоочу бар болуш керек. Бүгүнкү күндө ал жок. Биз жолуккан сайын ага сени ким койду, сен кайсы документ негизинде бул жерде өзүң жетекчи катары айтып жүрөсүң десек, жооп ала албай атабыз да бүгүнкү күндө. Аны айткандай, айта кетсек, бүгүнкү күндө могул 22-июнда болуп өткөн мүчөлөрдүн жалпы жыйынында 90га жакын мүчө катышты. Мындай карасак, биздин жаңы жетекчини ушунчалык адам мүчөлөр республикадан келген, бүт аймактардан келген 90га жакын мүчө колдоп, жетекчи катары бекитип беришти. Эгер ошол эле суроону Рыскылбековго кайтарсак, сени ким колдоп атат, сени ким азыр жетекчи катары көрүп жатат деген суроого андан жооп ала албай атабыз. Мындай суроода кыска өтөбүз. Рыскылбековдун ошол президенттикти талашы, президент деп берсек болот да, кызматты. Талашы, жетекчи талашып атканда эмне кызыктар болот мүмкүн? Бул биринчиден уюмдун аты, биринчиден, экинчиден анткени уюм 98-жылдан бери иштеп келет, чоң авторитети бар, Кыргыз Республикасынын ичинде эл аралык деңгээлде чоң репутациясы бар. Бул ушунча жылдан бери топтолуп келген авторитеттүү уюмдун атын колдонуп, өзү мындай кандай десем, орусча айтканда корыстный цели преследует. Ошонун атынан жамынып, өзү ошол акча каражаттарын өзүнө тартуу максатында деп ойлоп атабыз да. Бир гана ушундай. Анткени биз карап турсак, же келгенден бери, мисалы, аны убактылуу өткөн жылы коюлган да, июлда. Келген күндөн бери бүт мүчөлөрдү тоготпойт. Сен кимсиң дейт. Келген адамдарды баарын сен кимсиң дейт. Өзү же бир буга чейин же мүчө болуп көргөн жок, же мүчөлүк жанагы кандай взносту төлөгөн эмес болчу. Же байкоочу болуп иштеп көргөн эмес. Шайлоо компанияларынычы. Уюмга тиешеси жок. Анан келип алып, өзү убактылуу келип алып, сен кимсиң деп мүчөлөр тоготпой жүрдү. Мына бүгүнкү күнгө чейин, мисалы, биз аны чакырганбыз 22-июнда болуп өткөн чогулушка чакырганбыз. Келип, көрчү, мына мүчөлөр келип айта турган сөзүңдү айт, отчетуңду бер, тааныштыр десек, тоготпой атат бүгүнкү күнгө чейин.